5 ушундай кондиционерлерди жакшы комментарий жазган группалар менен контакттар менен бөлүшкөндөргө өзүм берем деди. Ошол бир 20 000 сомго чейинки кондиционерди 5 штугуну бекер берем деди. Билесиздер, буга чейин көп жолу берип келген, буйруса өзүм бергенден тартабыз. Bir adam bul malades. Ben 3. olum ben tenken bulçu 2000 yılga. Bunday hiçbir adam bul Moskvada ben köyle жүрдüm, barangala köyle жүрдüm. Başka bizden başka ulutlardan bunday neme uyuşumduluk yok. Birliktegiler uksa olardan padeshka kızıp kalsa acı emez. Mına Hristiyanlık tuğanlarga mına Moskvalıklardan salam. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен көрүп жаткан менин боордошторум, жакшы кабар буйруса, мына Акунжаны тартып баштагандан бери Кыргызстандан бери келип ушул жерде окуйм деп көпчүлүгү аракет кылып окуп жаткандары, анан буйруса азыркы учурда, азыркы тапта Кыргызстанда Акунжаныбыз Ошко 160 чарчы метрге офис ачып, мекендештерди окутууга аракет кылып жатат. Андыктан Кыргызстандан окуйм дейт элем дегендерге мен Кыргызстандын номерин коюп койдум. Акунжан өз жооп берет ошол номерге. Московский номерге Москвадан окуйм дегендер келсеңиздер болот. Бул жерде 3 агай окутууга даяр кызмат кылып турушат. Окууну билесиздер, 1 ай бою уланат, обучениянын баасы 50 000 рубль. Окуп бүткөндөргө сертификаттар берилет, анан кийин мондой аппаратуралар берилет, темир тезектер. Ошол окуп, ошол оңдоп дальше кеткенгече Кыргызстанда окуйм дегендерге баасы ошондой эле 50 000. Толук маалыматты азыр бул жерде окуп жаткан агаларыбыздан кыскача интервью алып маалымат берелик. Холодильник алышат булар өздөрү дагы, анан сатышат дагы ошону оңдошупчу. Андыктан алам, сатам дегендер анан ремонт боюнча дагы кайрысаңыздар болот. Бул Ултура Холод билесиздер, чоң компания, окуп бүткөндөр көбү иштеп келишет. Иштебеген дальше өздөрү компания ачып кеткендерден бар экен, анан өз алдынча иштеген мекендештерибизден көп экен мекендештер. Мына сабак учуруна келдик, көп видеого тартылайын деп чыгып кеткендер болду. Мынакей, саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум агай, кандайсыздар? Иштериңиздер жакшыбы? Сабак учуруна келип калдык. Бир-эки убакыт өтүгүздү алып калат убактыңызды. Азыр канча бала окуп атат азыркы тапта ошол жерде? Bir azır 20'day balabandı da azır çıkışıp gitti size girgenden keyin. Эме болуп да. Окугандар разы болуп атабы? Кандай үйрөнүп атышабы? Окугандар жакшы окушуп атат. Өздөрүнөн сурасаң, кандай балдар? Жакшы деп атабыз. Бир катар өздөрүнөн эле сурап. Көптөн бери бизди көрүп жүрсөңүз керек эле, кызыгыбы? Кандай экен? Чын бекен окуу? Үйрөнүп атасызбы бир нерсени? Чын экен, келип үйрөнүп атабыз. Келгенибизге бир 15 күн болуп калды. Жакшы окуу бар. Өзүңүз буга чейин кайсы жумушта иштедиң элеңиз? Өзүм буга чейин стройкада иштедик. Оңой экен бул жакта? Оңой эле экен, үйрөнүп атабыз колдон келиши. Заказга чыгып баштадыңызбы? Маселе жетелеп атабы? Заказга чыга элекмин. Сиз эми ушул жерде жазып үйрөнүп алайын депсиз да, көп мындай келип эле мастеринг менен чыгып, мындай нөлдө эле калбастан холодильниктер алып келип, оңдоп, сатып дагы жүргөндөр болот экен да эми? Сатып жүргөндөр болот, алып келип оңдоп. Сизде андай болду? Жок, мен андай болду. Кызыгып атасызбы негизи? Оңой эле экенби? Оңой эле экен, кызыгып жүргөн атабыз. Ишиңиз ийгилик. Сиз чагы ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Бизди көптөгөн мекендештер көрүп турат. Окуу боюнча Шүгүр. Окуп атабыз. Болуп атат акырындан. Ошо көбүнчө плата жагына эме кылып атабыз азырынча. Басым жасап атабыз. Плата. түшүндүрүп беришеби экен ар бир нерсени? Ооба, плата жагынан буюрса жакшы, сабак болуп атат. Азыр ушул бул ар бир нерсенин чечүүчү немеси электроникада. Электрониканы билмейинче эме алып кетиш кыйын да. Ошого электрониканы басып азыр 3-4 сааттан күнүгө окутуп атабыз. Анан бул электрониканы билсе, не только бытовая техника, автосервис, аяк-бияк полный, производственный эмелерди оңдосо болот. Короче, бул электрониканы билсе, мындай көзгө көрүнгөн эч нерсенин табышмагы жок болот да. Загадкасы жок эле, мындай бир көрүп туруп эле бул мындай принципте мындай. Бул эң ачкычы да электроника. Азыркы замандын эмелеринин эң ачкычы электроника. Ошого басым жасап азыр эме кылып атабыз. Буюрса да мындан башка да бул бытовой техника, анан баягы автоэлектроника аяк-бияктардан эме кылабыз деген үмүттөр бар. Мынакей анан
Акунжан өзү айтты, видеонун башында айтам деп эстен чыгып калыптыр. 5 ушундай кондиционерлерди жакшы комментарий жазган группалар менен, контакттар менен бөлүшкөндөргө өзүм берем деди. Ошол бир 20 000 сомго чейинки кондиционерди 5 штугуну бекер берем деди. Билесиздер, буга чейин көп жолу берип келген, буйруса өзүм бергенден тартабыз. Кондиционерлерден оңдоп сатышат, холодильниктерди, стиральный машиналарды баардыгын оңдоп сатышат негизи. Мына ушул жерден практика жүзүндө ушул жерде үйрөнүп, негизи стиральный машинада ушул эле нерсе бар экен негизи. Көрүп атасыздарбы? Чоң болсо дагы негизи ичиндеги жүрөгү ушул эле темир тезектер экен. Буну баардыгын майда чүйдөсүнө чейин ушул агайлар силерге үйрөтүп берет. Аке, булагаларыбыздан перекос сүйлөп бересиздер эми, окуу боюнча айтып бериңиз. Буга чейин каякта иштедиңиз эле, өзүңүздү тааныштырып. Мен буга чейин хлеб заводда иштегем. Силердин каналыңа катталгам, ошол каналдан аркылуу ушу келгем окуп. Ушу келип окуп атабыз, 1 ай болуп калды окуганыбызга. Окуу жакшыбы негизи? Окуу жакшы, баарын түшүндүрүп атат. Түшүнбөгөн нерселер болсо эки жолдон кайталап айтып атабы, Айтып сурансаңар? берет, сурансак айтып берет, көрсөтүп берет. Отойдо да. Ишиңиз ийгилик мынакей. Сиз чага? Ассаламу алейкум. Мен өзүм студентмин. Өзүм Россияда окуган болчумун. Анан бул жакта ательнерибиз ушул жакта, анан ушул жерде окуу бар, кел окуп кет дегениге хотя бы 2 ай болсо дагы мени токтотуп заморозкага коюп окууну. Ушул жака келип окуп кетем деп аракеттемин. Ооба. Кайсы факультетте окуйсуз бул жакта? Бул жерде мен институт технологии информационный ошол, короче, айтишник. Кудай жеткирип турду Акунжан ана силерге. Биз дагы кичине себепкер болуп атабыз. Ана мен атым Маканбай, мен ушу көптөн бери Москвада ушундай тармакта иштеп келем, баягы частный сервис андай-мындайчы. Бирок Москвада дагы мына биз азыр мен билем да, орустар кандай, бизде кандай болуп атат. Орустардан мындай эме образование берген жок. Орустарда дагы тааныш билиши сервистерде бүт неме баягындай развод. А бизде андай эмес. Бизде азыр мына бүт сурагандарын айтып атабыз. Нөлдөн баштап регистр бүт немелерди окутуп атабыз азырчы. Ошондой тормоз этип калбасын депчи. Мына Акунжан жакшы иштеп баштады. Бул эң улуу иштердин бири да. Шуну айтайын дегем да мен. Бул баягы ажыга баргандан да улуу иш. Буну колдошубуз керек. Поддержка канча жылда доордо иштеп жүрдү. Мындай сервис сферага өткөндө жакшы да булчу. Бар, кар жааса кар күрөбөй эле барып бирдекесин оңдоп 5-10 миң алып чөтөңө салып келе бересиң. Эртең менен туруп 5те туруп кар күрөп, кечке дагы кар күрөп жүрө бербей да. Туура айтасыз. Акунжан сабаксыздыкты жойгуп атат. Бул баланы мен немесиге там бердим. Рахмат. Бул ушундай бизге неме көргөзүп атат. Булчу буну түшүнүш керек. Буну керек болсо биздин мамлекеттен кичине колдоп коюш керек. Мен шуну айтайын дедим да. Бул бир адам, бул молодец. Мен 3-чү жолу мен тең экен, булчу 2000-жылга. Бул мындай эч бир алам, бул Москвада мен көп эле жүрдүм, баарыңар эле көрүп жүр. Башка бизден башка улуттарда мындай неме уюшумдуулук жок. Молодец. Мына өзбектерде бар, тажиктерде бар, кимге уктуңар? Же мына кавказдыктарда бар ушундай бир илим үйрөнгөн мындай чогулуп алып. Жок андай. Казактар жокпу? Бизден башка бул биринчи единственный нерсе болду. Бул тармакта негизи кыргыздар тарыхый эле нерсе болду. Аз эле дагы туура эле айттыңыз. Кыргыздар бул тармакта жок элек. Кудай калса. Бул бизге жаны ачып, мына биз замандаштар, биз ака-укалар, агайын кыйналып атат деп, ошо Кыргызстандан келип, ушуну эме кылып атат биздечи. Жакшы. Буну түшүнүп билип, мына биздин бийликтегилер укса, олардан поддержка кылып калса, ажып эмес. Мына биз мына кыргызстандык туугандарга, мына москвалыктардан салам. Аман болуңуздар, биз жакшы жүрөбүз, иштеп атабыз, окуп атабыз мына. Илим үйрөнүп атабыз. Сага чындыгында жүрөгүңүздөгү бар нерсени айткыңыз келип атат. Ошол чындыгында бул тармакта кыргыздар аз элек, мына Кудай калса филиалда дачы. Бул негизи жеңил окат. Тил билбесең дагы ошол Америкага барасың, Африкага барсаң дагы бул ымдап болсо дагы колдор менен үйрөнүп көчөдө кобай пул таап кетесиң. Ачыгында бул моюнга алыш керек муну. Муну бу жерде азыр мындай заказга чыккандар аз эле мындай электроникада булар жагында. Анан мурдараак келгендер уже күнүгө таап атат. Көрүп атасыңарбы? Заказда азыр деле жок. Бир келет дагы заказ болсо мен алдым деп кетти дагы бир күн. Аны сурабайсың да, бир күн 5 миңге иштеп аткандар, 10 миңге 2 заказга барса 10 миң уже есть. 10 миңди табыш үчүн мурда 10 күн
2,5 миңден иштеп жүрөбүз азыр. 2,5 миң. Ошондон канча болот? 4 күн. А сен бир күндө эле таап коёсуң. 2 заказ кылсаң, обедкече бир заказ, обедтен кийин бир заказ, уже всё. Туура айтасың агай. Туура. Эң эме Туура иш кылып атат негизи. Колдоп поддержка кылышыбыз керек. Ага, сизде кандай сөз бар? Карап туруп айта бериңиз. Мындай эле карап. Сизге көптөгөн бүтүп гана көрүп турат. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, кандайсыздар? Бардыгыңыздарга ушундай окууга келип окушуңуздар каалайт элем. Мен дагы эле ошо эл катары эле. Бирок мен окууга келгениме 2 эле күн болду, мындайча айтканда 2 күн. Бирок өзү көптөн бери эле катталып турам да. Байкап жүрөсүң да. Жок, өзү мындай катышып койгонума өзү көп эле болду. Группага киргизип койгонуга бир 2 айдай болуп калды. Окууга 2 эле жолу келдим да. Неге дегенде башка жумуш кылам, эч кандай кол тийбей жатат. Анан ошол мисалы башка окууларга барсаң, мисалы азыр 1 ай дедиби, 1 айда чыгарып салат да, сен кандай окуйсуңбу, окубайсыңбычы. Бул жерде окусаң дагы, окубасаң дагы сени чыгарбайт да. Ошонусу жакшы. Анан мисалы аз агайлар эртеден кечке чейин ушул жерде сабак берет да. Эртеден кечке чейин ушул жерде сабак берет, убактысын кетирип. Мисалы бир сөздү азыр мисалы укпай калдыңбы? Мисалы мен эртеси күнү келип угуп ала берем да ошол сөздүчү. Ошонусу жакшы. Анан бул эмнеси дагы мисалы YouTube'дан бир нерсени көрүп жатсаң, жарымыга келип туруп көрсөтөт дагы. Ошонун жарымын көрсөтпөй коет да. Бул жерден болсо толук уже мисалы мына стиральный машинанын толук мисалы ичини бүт тартып койгон. Мисалы кондиционер, бүт холодильник, мисалы бүт баарын неме кылып койгон да. Мисалы инструменттерди деле берип атат. Эми колдон келишинче да. Эми ал электерди деле бар, бизде деле ал элекпиз, бирок бүткөндөргө берет экен да, контракттычы. Төлөп бүткөндөргө берип атат. Анан бул эми эң главный болсо ушул жерде окуп туруп, бул эми инструмент эмес да. Эң главный ушул жерде окуп туруп, эми чоң иштерге иштей турган болсок болот да. Мисалы агай айткандай, мисалы бир күндө мисалы 2,5 миң, мисалы азыр биз 3,300 мисалы бир айлыкта иштейбиз. Мисалы эми ар ким ар кандай айлыкта иштейт да. Бирок ошондой айлыкты мисалы бул жерден бир эле саатта таап койсоң болот да. Мисалы барып туруп бир холодильникти оңдосоң 1 саатта таап коесуң. Бүгүн мисалы мен 2 мисалы стиральный машина скупка кылып келдим. Мисалы мен аны мисалы башка жерде болсо мен аны чукуу үйрөнө албайм да. Мисалы азыр аркы жерде комната бар. Кирип көрөсүздөр го. Аркы жерде комната бар. Ал комнатага кирсеңиздер, уже бул жерден инструментин алып кеңири иштете бересиң. Баягы үйүңдөгүдөй эле алып туруп, сенде инструмент жок болгону менен, бирок үйүңдөгүндөй эле алып туруп инструментти иштетип, ошол жерден оңдой бересиң да. Эң жакшысы ошол да. Мисалы азыр ошол жерден кайра ошол жерде практика болуп атат бизге. Бул жерде окуган менен ал жерде практика. Каалагандар ушул жерде жатып окуп атат да. Жатып окугандар бар да, жатып ушул жерде жатат дагы, кечинде келип туруп ушул жерде практика кылат, эртең менен ишиге барат. Ошондойлор бар да. Эми Кудай буйрса, ошентип үйрөнүш керек бул жердечи. Бүт баарга ошону каалайт элем. Мына окуп жаткандардын баардыгыга ийгилик, баардыгыңыздар мастер болуп кетиңиздер. Анан ошо Ахунжанга дагы чоң мындай ыраазычылык билдирет элек. Мына элдин дагы атынан, баардыгыбыздын атынан, кыргыз элинин атынан, эми бүт баары окуйм дегендер келип окуса болот да. Эч кандай неме жок, тоскоолчулук жок да бул жерде. Мисалы группадан же чыгарып салбайт. Мисалы бир группадан эле сурасаң, мисалы эмне түшүнбөгөн жериңди ошол жерден көрсөтүп коет да. Ошон үчүн мисалы келип окуганга бүт баарыны чакырат элек. Işingizge igilик ага. Тыч болуңуз. Сизден бир экөө сүйлөп коесузбу? Бул агабыз камерачы болуп атат азыр. Агай, сизден бир экөө сүйлөп коесуз? Ассаламу алейкум. Мен эми кыргыздарга, кыргыздын жаштарына буга чейин да көп жолу айтып кеттим. Москвада жашаганыма Кудай буйрса быйыл 41 жыл болот. Бул сыяктуу Сиздер ушул жерде өткөн кездесиз да? бул сыяктуу курстардын көбүн көргөнмүн. 6 жасаган курска барып окуганмын. Автосалондун курсуна барып окуганмын. Жана жогоруда бир агайыбыз айтып кетти го, орусча айтканда развод деп коет. Алардын максаты орустардыкы бөлөк мамлекеттер, улуттардын курстарына барсаң көбүнчө эле акча алмай эмеси да, жолдор менен максат менен окутушат. Бул жерде кеңири келип
мынау биздин мастерскаяны көрсөтүп атасыңыздар көп жолу. Учебный могул эмнебизди учебный кабинетти көрсөтүп атасыздар, инструменттерди көрсөтүп атасыздар. Бунун баары реально. Реально буну баягы көңүлүндө баягы орустардан дагы жакшы жерлери бар моменты, допустим, кто хочет работать, работает, а кто не хочет работать, ищет причины дегенчи. Кээ бир адамдар болуп калат экен, все равно даярдылап алып келип берсең деле эмнеге чайнап дальше мындай жуткузуп койбодуң деген сыяктуучу, мындай грубый болуп кетсе керек, эми кечирсин кыргыздар мени. Окууну үйрөтөт ар бир деталында. Мына бул жактан да маалымат берип коелук. Бул жактан стиральный машиналар бар, бул жерден стиральный машиналар бар мекендештер. Бул жакта ошол бул жерде бектенип окуп жаткан агалары ушул жерден стиральный машина холодильниктерди чачып, оңдоп, ачып, жаап ушундай иштер кылышат, үйрөнүшөт дегендей. Ассалому алейкум, кандайсыздар? Үйрөнүп атасыздарбы? Иштер жакшыбы? Жакшы экенбиз. Мере койсунбу? Ооба, көп болуп калды бир ай болду. Бекендештер көрүп турат. Кандай оңой эле экенби? Ооба, оңойлуу. Үйрөнүп калдыңбы? Ооба, үйрөндүм. Мастерлер менен чыгып атасыңбы? Ооба, чыгып атабыз. Акча иштеп баштадың, Кудай кааласа. Ооба. Азыр көбү жазып атат да, мисалы, ошо 50 миң акча берип, бир ай убактыбыздан коротушубуз керек экен дегендерге кандай сунуш бересиң? Бир ай ичинде акчага илешип иштеп кеткен сен көргөн адамдар дагы барбы бул жерде? Мастерлер менен чыгып. Андай кылса деле болот экен, ооба, бир ай эмес. Кегенде бир 3-4 күн, бир жуманын ичинде эле үйрөнүп алса болот экен, стиральный машинаны. Холодильник деле. Көзүң жетти кыскасы. Адамды өзүнөн экен да, мен Өзүнөн. үйрөнгөндөн, окугандан. Ошо. Молодец, ишиң ийгилик. Сиздерчи бир экөөсүн сүйлөп коесуздарбы? Бизди көптөгөн мекендештер көрүп турат азыр. Кыргызстандан көргөндөр бар, салам айтып койсок болот. Каяктан болобуз? Эң жашы ушул болобу? Молодец. Атың ким сен? Азамат. Азамат. Канчага чыктың? 16. 16га. Молодец. Жаштар жөнөтсөдөн окуса болот экен да, жөнөтсө, ата элинде жөнөтсө. Аябай жакшы экен. Бул холодильник стиральный машиналар оңдолуп атат. Анан булардын экинчи филиалы бар. Метро текстильщикте. Ошол жактан готовый сатыла тургандары бар. Ошол жерден алсаңыздар болот мекендештер. Чындыгында жакшы сөздөр болду. Сөздүн кыскасы ушундай жаш ишкерлерди поддержка кылып колдоп, бул өнөрдү көп мекендештерге үйрөтүү максаты обучение кылып дегендей. Анан көп мекендештер ыраазы болуп жазгандар аябай көп. Дагында болсо өз ойлоруңуздар жаза кетиңиздер. Группалар менен бөлүшүп жанагы 5 кондиционерге жетишип калыңыздар. Ахунжандын Кыргызстанда номерин коюп койдум, Москвада номерлерин коюп койдум. Ишиңиздер ийгилик, ар дайым ынтымакта, тынччылыкта биримдикте жүрө берелик. Ассалому алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.